туугандар баарын кызыктырып жаткан кантип брокерге уланабыз жана кантип брокерден MetaTrader 5ке улайбыз. Ошонун бардыгын мен сиздерге азыр бир видеодо көргөзүп берейин. Бул жөнүндө көп суроолор келип атат. Бул MetaTrader биз өзүбүз билесиздер туугандар, XM брокерин колдонобуз. Анткени ал жакта комиссия жок, спреддер аз, ошондой эле 1 минуттун ичинде акчаңызды чыгарып киргизсеңиз болот. Көп күтпөйсүз. Муну өзүңүз да текшерип көрсөңүз болот. Эми буга кантип киребиз биз? Бизде сиздерге эң оңой жолун көрсөтүп берейин. Биздин Instagram аккаунтубуз бар, карасаңыздар, могул жерде биздин Instagram аккаунтубуз. Эми бул жерде карасаңыздар, описанияда link.ee деп турат. Ошол ссылканы бассаңыздар, сиздерди мындай окного, терезеге чыгарат. Бул терезеде сиздер билесиздер, бул жерде YouTube'да бекер сабактар бар. Любой вопрос менен бизге мына биринчи менен WhatsApp деген менен биз менен байланышсаңыздар болот. Анан Improve Signal обучение дегенде бизде Telegram группабызга сиздерди киргизип коет. Ошол жактан сиздер бекер сигнал каналдарды пайдалуу маалыматтарды алсаңыздар болот. Сигналдарды анан эң бизге аз керектүү жери мына $30 бекер код 4B28H деп турат, көрдүңүздөр. Ушул бизге XMге түздөн түз доступ берет. Ошону басабыз дагы, туугандар, киребиз. Киргенден кийин бизде могул жерде регистрация деп турат. Ушул бизге регистрация окносу. Регистрация окносунда биз могул жакта эгерде англисче болуп калса, бул жерден эң үстү жагындагы жогорку жакта оң жактан биз языкты өзгөртүп алсак болот. Бизге азырынча орусча жакшы эле. Анан бул жерде страна проживания Кыргызстан деп турат. Эгерде Россияда же Москвада болсоңуз, бул азырынча XM ал жакта иштебейт эт. Ошондуктан аз пока Кыргызстанды көргөзтүрө берели. Андан төмөн жагында бизде L-почта деп турат, көрдүңүздөр. L-почта деп турат. Эми L-почтага биз өзүбүздүн L-почтага Gmail болсо болот, iCloud болсо болот. Ушул сыяктуу почталарыңыздар болсо, кимде iPhone болсо iCloud менен кирсеңиздер болот, ушул сыяктуу кылсаңыздар болот. Эми бул жерге жазабыз биздин L-почтабызды, жаңы ачкан. Жаздык. Анан могул жерде паролду эң негизги жери, туугандар, бул жерде бир чоң таңба менен башталыш керек паролдуку. Анан бир цифра болуш керек. Жок дегенде анан не болуш керек? Бир мындай знактар, же точка, же үттүр, ушул сыяктуу знактар болуш керек. Эми бул жерге мен Аманбек чоң таңба менен карасаңыздар, чоң таңба менен болду. Анан 2003, допустим. Анан бир точка кылып койсом, мына сонун болуп чыкты. Эми бул жерде карасаңыздар, есть код партнера деп турат. Эми бул жерге биз код партнерга жазабыз, сиздерге берилген ал. Бул бизде 4B28H, туугандар. Бул бизде партнер. Эгерде ушул код менен кирсеңиздер, сиздерге ар бир депозит салган сайын көптөгөн акцияларды, анан депозитиңиздерге бонус кошуп берип турат. Андан тышкары $30 дагы кичине көбөйтүп коюшу мүмкүн, туугандар, бирок точно не точно. Эми караңыздар, туугандар, бул жерде я выражаю согласиени басабыз, анан уже регистрацияны бастык, туугандар. Мына проверьте свою L-почту деп турат. Эми сиздерге мисалы iPhone'да бизде мисалы почта болот. Мисалы карасаңыздар, могул жерде почта деп турат. Ушул почтага бизге сообщение келген болот. Же болбосо кээ биринде email деп турат. Samsung, Redmi телефондордо, анан iPhone'да да кээде ошо email болуп калат. Эми мына входящий киребиз, туугандар. Бул жерде обновление кылабыз. Обновление кылсак, могул жерде подтвердите свой адрес электронной почты деп турат, көрдүңүздөр. Эми бул жерге подтвердите адрес кылабыз биз, туугандар. Кылсак бизге мына автоматически бизге эмне кылды? XMге кирди. Могул жерде принять все деп турат. Ушуну басабыз. Эми туугандар, мына биздин брокердин сайты. Эми буну биз кааласак эмне кылабыз, туугандар? Кааласак бул регистрация болгондон кийин App Store'дон биз эмне кылсак болот? App Store'дон биз XMдин приложениясын өткөрүп алсак болот. Могул жерде XM деп туруп, XM брокер деп туруп, туугандар, биз бул жерден программа приложениясын өткөрүп алсак, бизге дагы удобныйраак болот. Бирок азыр мен сиздерге сайт менен эле көргөзүп берейин. Могул жерде турат, туугандар. Бул жерде бизге эң маанилүүсү кандай? Эң маанилүүсү бизде бул ар бир брокерде сиз регистрация болушуңуз керек. Регистрация болгондо алар сиздердин паспортуңуздарды жана башкаларды сурайт. Анткени деген алар сиздин адам экениңизге ишенип, анан акчаны киргизгенде чыгарганда ишенимдүү адамга чыгарып киргизип атат экенбиз деп ойлойт, туугандар, көрдүңүздөр. Эми биз биринчи очередте могул жерде турат, карасаңыз, выполнить деп турат, көрдүңүздөр. Могул жерде выполнить деп басабыз. Выполнить деп бассак, бизге мондай окно берет, караңыздар. Могул жерге номер жазабыз, туугандар. Азыр. Нодерден туугандар, азыр получить код кылабыз. Ача?
Келди? 75. 38 канча эле? 60. Код келди туугандар. Ушул жерде эми биз паспорттагы өзүбүздүн даталарды киргизебиз туугандар. Фамилия деген жерге биз фамилиябызды жазабыз. Эми дата рожденияга бул жакта тандайбыз. Муну басабыз дагы. Далее басабыз. О. Improved FX деген. FIBO 11-22-30 англисче. Бул жерге туугандар адрес жазабыз. Ошуна город деген жерге Ош жазабыз. Улица деген жерге любой адрес боло берет туугандар бул жерде. Бул жерде биз адрес Мирсатов. Бул жакка да адрес деген жерге да Ошту деп жазып койсок болот туугандар. Анан мына улица номер дегенге мисалы улица любой улицаны Мирсатов канча 1. Почтовый индекс Оштукун жазабыз 723 500. Далее видите свои данные инвестора деген жерге нет деп жазабыз. Далее басабыз. Далее басабыз. Эми бул жерде жанакы паспорттагы адамдын мындай кылсак тууганда сүрөтү. Бул жерде я даю согласие. FIBO 11-22-33 англисче кичинекей тамга менен. Бул жерде туугандар биз национальный идентификатор тандайбыз, ID картты тандайбыз. Анан бул жерге ошол ID картты эмне кылабыз? ID карттын сүрөтүн тартабыз ушул жерге. Тартып киргизип оң жак, алды аркасын. Мына бул. Алдын кылабыз, тарттык. Кармалап турсак өзү тартып алат, жакшы болгондо. Эми обратная сторона. Эми подтверждение басабыз туугандар. Эми мына бетибизди тартып коебуз. Ушу көргөзгөндө караңыздар. Бул жерге туугандар подтвердите адрес проживания дегенде биз түндүктөн алып келсек болот. Бул жерде туугандар услуги дегенге келе турган болсок, мына прописка деп турат. Прописканы басабыз. Справка временной прописки кылабыз туугандар. Оформить заявку кылабыз. Могу бизге чыкты. Эми биз буну сохранить этип алабыз. Могу жерден сохранить файлы. Эми сохранить. Могу жерде сохранить этебиз. Эми кайра XM'ге келебиз.
XM'ге келебиз. XM келип нажмите для загрузки дегенди басабыз. Нажмите для загрузки. Выбрать файл. Жанагы файлдагы биздин бул жерден адрес проживаниянын файлын ушул жерден киргизебиз туугандар. Бул жерден киргиздик. Киргизгенден отправить документ деп жатат. Отправить документине басабыз. Болду туугандар. Бул жерде биз данныйларыбызды баардыгын киргиздик. Статусту проверить кылып коебуз. Бул жерде карасаңыздар, бул жерде сиздерге мына болду уже документтериңиздер кетти. Эми биз 24 сааттын ичинде сиздерге мына жерде ваш счет верифицирован деп чыгып калат. Анан бонус алган келгенде ещены басабыз туугандар. Бонусу деген жерге киребиз. Кирип туруп мына без депозитный бонус басабыз. Бассак мындай получить деп мына подтвердить счет болуп калат. Бул подтвердить счет азыр биз 24 саат болду деген үчүн подтвердить счет деп турат. А так эмне болот? Бизде ушул жерде получить $30 деп чыгат. Ушул жерден басабыз дагы $30 алабыз туугандар. Болду.